Бүгін Ош шаарынын Борбордук аянтында Курман айт намазы окулду. Салтка айлангандай эле Ош шаарынын казысы Курман айттын маанисин намаз башталганга чейин баяндап берди. Жалпы журттун кыла турган иши ак ниет, ак бата, ак тилек. Урматтуу Сапар Жумакадырович, биринчиден өкмөттүк кызматка келип, биринчи сапарыңызда Кыргыз Жумуриятынын түштүк жаатындагы Ордолу Ошубуздун эң улуу күнү Курман айт майрамында жалпы калайыкка каалоо тилек менен баштап турасыз. Алтын башыңыз аман болсун. Курман айт намазында өкмөт башчы Сапар Исаков президент Алмазбек Атамбаевдин куттуктоосун окуп, өкмөттүн атынан тургундарды куттуктады. Ага улай эле Ош шаарынын башчысы Айтмамат Кадырбаев бул ыйык күн кечиримдүүлүктүн, кубанычтын күнү экендигин билдирип, өлкөнүн тынчтыгын тиледи. Андан соң жалпы Курман айт намазы окулду. Софроз, софроз, софроз. Курман айт мусулмандардын эң чоң майрамы. Байрамдын мааниси Алла Таалага жакындоо. Бул күнү момун мусулмандар мал мүлкүн курмандыкка чалуу менен жаратканга берилгендиктен майрамын белгилешет. Бул майрамда жалпы момун мусулмандардын арасында ынтымак-ырашкерлик. Албетте союлган малдын каны эти Аллага жетүүчү эмес, бирок Алла Таалага болгон ыхлас, такыбалык, эл арасындагы биримдик, достук, инсандардын өз ара бири-бирине боорукердиги, кайрымдуулугу күчөгөнгө өтө чоң өбөлгө болгон майрам болуп эсептелет. Бүгүн жетимдин казанында эт кайнай турган күн. Жетимдин дасторкону тола турган күн. Жетимдин башын сылана турган күн. Жана ошо менен биргеликте да өзүнүн бир тууган ага, ини, эже карындаштарыбыз, Айша таларыбыз болобу деги бизге ким жакшылык кылган адамдарды баарысын иншалла кабар ала турган күн. Ушундай күн бул бир эле биздин Кыргызстанда эмес, жалпы дүйнө өлкөлөрүндө дагы ушундай бир майрамдалып турат. Ош шаарындагы Борбордук аянтка Курман айт намазын окуу үчүн 12 миңге чукул жаран келди. Курман айт майрамынын урматына каладагы ар бир аймактык кеңештерде мал союлуп, муктаждарга эт таркатылды. Адыл Акжол уулу, Толкунбек Асылбек уулу, жаңылыктар.